Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nurul İdah kitabını okutağız. Namaz babında. Babu salatil marid. Oruqçan adamdın namazı. Oruğunu Arapça marat dep koyat. Marid oruqçan adam. Бұл сөздің манisi адам өзінің табиғи абалынан өзгеріп кетсе, ору деп аталады да. Мысалы, қан басымы орточо болып, башы орубай, денсаулығы чың абалы бұл табиғи абалы. Ал эми кандайдыр бир ору болсо, илдет чукса, анда аны ору деп атабыз. Ошондо демек оруқчан адамдын намазы кандай болот? İza ta'azzara alel marid kullul qiyam. Егерде орған адамға туру толық үзүр болсо дейт. Туру толық мүмкін емес болсо, үзүрлүү болду, тура албай калып атат. Бул жерде алейкум ассалам, келиңиз. Эмес калбай унутуп калыптырмын да. Унутуп калыптырсызбы? Мындай эле тартып бериңиз. Анысы иштебейт экен ал микрофон. İza ta'azzara alel maridi kullul qiyam. Oruqçan адамға туру толугу менен мүмкүн болбосо, үзүрлүү болсо. Ошондо үзүр деген сөз араб тилинен олдур деген сөздөн келип чыгат. Ta'azzara үзүрлүү болду. Демек бул чындыгында бутуна тура албайт, тикесинен бул хакыйкый болот. Же хукми деп коебуз. Хукмиди азыр айтабыз иншалла. Ау таассара би вujudi аламин шадидин. Ау таассара же туру мүмкүн, бирок аябай каттуу оору менен. Жөн эле турса болот, бирок оорусу каттуу болот экен. Такыр тура албайт, же турганда ооруп турат болду. Ау хофа зиядател марад. Же оорунун көбөйүп кетүүсүнөн коркот дейт. Туруп окуй турган болсо намазын. Ау бутаху бих. Же оорусунун айыгышы басаңдайт, мындай жайлайт деп корксо, айыгуу тез болбойт деп корксо, солла қаидан би рукуин ва сужудин. Анда тура албаган адам отуруп намаз окуйт, бирок саждасы менен, анан рукуу менен дейт. Ушул нерсе качан уруксат десе, биян галаба ала зоннихи тажрубатун сабиқа. Жана оорусу көбөйүп кетет деп коркот дедик го. Ошондо эки маселе бар. Же мурун ушундай кылган, тажрыйбасынан өткөн, анан туруп окуса оорусу көбөйүп кеткен. Кийинкисинде аны ошондой болоорун билип туруп, анан турбай эле окуй берет. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу бул жерде ау ихбари табибин муслимин хазиқин. Бир диндар, ишеничтүү момун мусулман врач, доктор туруп окубай эле кой, сага зыян деп айткан болсо, анда сага зыян, ооруң күчөп кетет десе, анда отуруп окуса уруксат болуп атат. Отуруп окуйт, рукуу кылып, бирок сажда кылып дейт. Имран ибн аль-Хусейн радиаллаху анхудан риваят: "Кала كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة." Мен бир жаман оору менен ооруп калдым дейт. Бул жаман оору, бул сахаба геморрой болуп ооруп калган болот да, бавасир деп коет арабчасы. Ушундай оору менен ооруп калдым, анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан кантип намаз окуймун деп сурадым. Факала солли qa'iman. Тике туруп оку деди. Фаин лам тастати' факаидан. Егер ага алың жетпесе, анда отуруп оку. Фаин лам тастати' фа'ала жанбин. Егер ага дагы алың жетпесе, отурганга, анда жамбаштап, капталдап оку дейт. Анан имам ан-Насаидин хадисинде дагы уландысы бар. Фаин лам тастати' фа мусталқиян
ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Егер жамбаштап капталдап окуй албасаң, анда чалканган жатып окуйсуң, Алла Таала адамды күчү жеткенчелик эле талап кылат адамдан деген хадис болду. Демек ушул жерде кандай абалда болсо да намаз окулуп атат. Бирок бир шарт менен, моюн баш кыймылдаш керек мындай болуп. Жанагы чалкалап жатканда дагы жаздыкты бийигирээк коет, аны азыр окуйбуз, анан моюн кыймылдап турат. Эми биринчи сүрөтүн алалы. Тике туруп окуй албайт экен. Анда отуруп окуш керек болду. Яқуду кейфе шаа. Отурганда каалагандай отуруп окуйт. Силерден сурап калат, мисалы, картайган, мисалы, аксакалдар, абышкалар сурап калышы мүмкүн, же боюнда бар аял сурап калышы мүмкүн, аялыңар же жакыныңар, ушул мен курсагым менен кыйналып атам, рукуу кыла албайм, саждага барсам кайра тура албайм, курсагым ооруйт, эмне кылсам болот десе, алар ушул үзүрлүүнүн, оорукчандын оорулуунун өкүмүн алат дагы намазын отуруп окуйт. Анан сурайт сизден, кантип отуруп окуйм дейт. Отурганда кандай көрүнүштө отурам дегенде, бул жердеги китепте яқуду кама шаа, каалагандай отурат деп айтып атат. Демек, өзү үзүрлүү болсо туруу, турбагандан кийин отуруунун айырмасы жок, каалагандай отура берет. Башкача айтканда, үстөлгө отуруп окуйт, биз азыр отургандай, же аттахиятуда окуйт, же маллаш токунуп окуйт, же тизесин бүктөп көтөрүп көкүрөгүн кийгизип отурат. Мисалы айтор, отуруунун кайсы абалы ыңгайлуу болсо оорусуна, ошол абалда отуруп окуй берет деп жатабыз. Ооба, кээ бирки китептерде Абу Ханифа рахматуллаху алейхиден аттахияттуу абалында отуруп окуйт деген риваят келген. Бирок ошол абалга биз чектебейбиз, анткени ал абал кыйын болуп калышы мүмкүн. Эгер мүмкүн болсо, бирок аттахияттуу абалында отуруп окуган албетте жакшыраак. Үстөл менен окусачы, үстөл менен дагы үстөлгө отуруп аны окуса болот. Мунун баары турууга мүмкүн болбогон үзүр абалында болсо. Алхамдулилlah, биздин Орто Азия мусулмандарыбыз ушул маселелерге, мындай ушул маселелер бекем карманат дагы, кыйналып жатса дагы тике туруп окушат. Бирок азыр араб дүйнөсүндө аябай көбөйүп кетти. Ушундай эле мечиттердин аркасында жанагы үстөлдөр тизилип калган. Биздин устазыбыз айтмакчы, доктор Юсри Рушди Жабыр деген алым бар. Ал айтат, бара-бара ушинтип барып комиссияга эле окшоп калбаса болду дейт. Чиркөөгөчү столдор бериле келатат, көбөйүп бериле келатат. Үстөл басып калбаса болду дейт да. Кичине эле бир бут ооруса, бутун басканда ыңгайсыз болсо отуруп окушат алар. Ушул туура эмес. Чыдагыс абалда болсо туруп окуган, анда отуруп окуса үзүр болот. Же оорусу көбөйүп кете турган болсо деп айттык. Эми ва илля қама би қадри ма юмкинуху фил асахи. Ва илля би ен қадара ала ба'дил қиям. Егерде отуруп окуйт, бирок бир аз турганга кудрети жетсе, анда канчалык тура алат, ошончолук туруп намазын баштап окуган жакшыраак. Била зиядати машаккатин, бирок өзүнү кыйнабай деп атат. Валау бит тахриматин ва кираати аятин. Ушул Аллаху акбар деп кулак какканчалык тике туруп окуй алса, ошону кылган жакшыраак дейт да. Ошондо демек тике туруп басып жүрөт, анан окуганда намаз кыйналып калат. Мындай адам биринчи кулак кагып, валау кираати аятин дейт. Бир аятты кыраат кылып, бир аят окуганга мүмкүнчүлүгү жетсе, ошончолук жок дегенде Аллаху акбар деп бир Фатиханын башкы аяттарын окуп туруп, анан отурса ошол жакшыраак болот. Ва ин хасала бихи аламун шадидун яқуд иттидан. Эгерде башынан эле туруп, башынан эле окуса, оору башынан эле каттуу болуп кетсе, анда отуруп эле баштай берет деп атат. Демек, башында анча оорубашы мүмкүн. Бирок тике тура берсең, ооруп кеткендиктен башталышын жок дегенде тике туруп башташың керек болот экен. Эгер ошого дагы алың жетпесе, анда отуруп баштай бер. Кама лау ажаза ва қад иттидан. Ва хуа ал-мазхабу as-сахих лианна таата бихазби таqa. Ва ин та'аззара рукуу ва суджуд салла қаидан бил има. Ошондо бир аз отуруп окуйт дагы, рукуу кылганда кыям тике турат да, намазын баштады. Анан отуруп алды. Бир аят окугандан кийин Фатиханы окуп бүттү, Зам сүрөнү окуп бүттү. Рукуу кыларда кайра турат дагы рукуу кылат. Эгер ушуга алы жетсе.
Анан сажда кылса, саждага кетет дароо эле. Бирок руку ва суджуд, эгер руку дагы кыла албаса, сажда дагы кыла албаса, солла қаидан бил има, анда отуруп эле окуй берет, бирок ишарат менен. Има деген сөз мойну менен баш менен мындай ишарат кылуу. Башты шылкыйтуу има деген сөз негизи. Ушул маселеде эгер адам руку кыла алат, сажда кыла алат, бирок турганда кыйналып жерди таянып же бир нерсеге жөлөнүп турушу мүмкүн да. Анда ошондой кылып окуй бериш керек. Сажда кылды, кайра турганда бир нерсе бар жанында, атаң коюп койгон, ошону мындай тиреп турат. Анда сажда кылыш керек болуп калат. Эгер ошо бир нерсеге жөлөнүп дагы тура албай калса, анан отуруп окуп атат да. Солла қаидан бил има ли рукуи ва суджуд би расихи ва ла юзуху муддажан. Ушундай окуй ала турган адамдын абалы ушундай болсо эгер, ал жатып алып окуганга болбойт дейт. Тамак жесе жашнакай эле жүрөт, отуруп алып жейт, бирок намаз окуганда жатып алып окуса болбойт да. Ва жала имааху ли суджуди ахфад мин имаихи ли руку. Анан отуруп ишарат менен окуган адам саждасын рукудан караганда төмөнүрөөк кылат деп атат. Ошондо Аллаху акбар деп тизесин кармайт. Бунусу руку болсо, андан дагы ылдый сажда болуп атат да. Түшүнүктүү, эгер экөөнү тең кыла албай калса, ва кадалау ажиза ани суджуди ва кадара аля рукуи юмиу бихима. Мындай маселе болду. Мен жана сиздерге мисалы мынтип айттым. Мисалы башында Аллаху акбар дегенге алы жетет, бир аят окуйт, отурат болду. Анан руку кылыш керек болду. Ага ал жетет, турат да руку кылат. Анан сажда кыла албайт да бирок. Анткени эми боюнда бар аял болсо сажда кылса курсагы тийип калып анан кайра тура албай калат дедик го. Ошондо кандай болот? Руку алы жетип, бирок саждага алы жетпесе, анда рукундан кылбайт. Анткени рукунун абалы же кыямдын абалы ошо саждага коюлганда, негизги максат сажда. Сажда кыла албайбы өзү? Руку кыла алып, анда отуруп эле рукуну дагы, сажданы дагы ишарат менен окуй турган болду. Адаштырбаңыздар. Лианна набийя саллаллаху алейхи ва саллям ада маридан. Бул өкүмдүн далили бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир оорукчан сахабаны зиярат кылат. Фарааху юсалли аля висадатин фа ахадаха фарама биха. Анан караса, ал сахаба жаздыкка сажда кылып атат да. Мисалы жаздыкты алат дагы, жатып алып, жаздыкты көтөрүп Аллаху акбар деп жаздык тийгизип коет, өзү башын кыймылдатпайт. Жок, бунун болбойт да, алып туруп бул жака коюп коет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фа ахада аудан ли солли алейхи фарама бихи. Анан бир мындай таякты алат да, таяк менен окуйт, сажда кылып тийгизип. Андан пайгамбарыбыз алып ыргытып жиберет. Ва кала солли алал ард инистатат. Эгер кудретиң жетсе, жерге сажда кылып оку. Ва илля, эгер андай кыла албасаң, фа ауми имаан, анда ишарат менен оку. Ваджал суджудака ахфада мин рукуик. Анан рукуңду, эме саждаңды рукуңдан өйдөрөөк кыл дейт да, эме ылдыйраак кыл дейт. Ушул хадиске карап, демек руку менен сажданын экөөнүн айырмасы болуш керек болот. Эгер адам ийиле алса, көбүнчө бул качан болот? Мисалы, самолетто намаз окуп калсаңыздар, турууга уруксат бербейт, ошо Аллаху акбар деп баштайсыздар, кайра окуйсуздар, сиденье аябай жакын турат. Сажда руку кылып сиденьяга башыңыз тийип калса, астыңкы турган, анан саждага да ушундай тийгизсеңиз, намазыңыз жарабай калат экен. Ошон үчүн биринчисин өйдөрөөк кыласыз, тийгизбейсиз. Астындагы сиденьяга, экинчисин тийгизип ылдыйраак кыла турган болосуз да. Fa illam yakhfidhu an la tasihhu. Эгерде саждасы рукуудан ылдыйраак болбосо, анда намазы жарабайт дейт. Намазы жарабай калды, болбой калды. Wala yurfa'u liwajhihi bi shay'in liwajhihi shay'un yasjudu alayha. Анан адамдын башына бир нерсе көтөрүлбөйт, ага сажда кылыш үчүн. Мисалы, жөн эле отурат, Аллаху акбар деди, сажда кылганда жанагы айткандай бир нерсени көтөрүп турган сажда кылып атат. Ушул дагы болбой турган болду. Азыркы хадиске таянып. Wala yurfa'u
من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع وجهه شيئا يسجد عليه. Kim сажда кылса, сажда кылсын. Егер кудурети келбесе, ага жетпесе, анда жүзүнө бир нерсени көтөрбөсүн дейт сажда үчүн. وَلْيَكُنْ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ. Анан рукуусунда, саждасында башы менен ишарат кылып окусун деди пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صح. Ошондо эгер бир нерсени коюп туруп, анан рукуу кылса, анан саждада ошого тийгисе, анда уруксат дейт. Кээ бирки мечиттерди байкасаңыздар, илгери бул Аламидин жактагы эски мечиттерде, уйгурлардын мечитинде ушундай атайын отургучтар болчу. Азыр барбы жок билбейм, ал илгери болчу 90-жылдардын аягында. Кадимкидей эле отургуч, анан астында мындай бир нерсе бар, ага эч нерсе коё албайсың. Бул Мисирде дагы бар экен. Мен биринчи түшүнбөй жүрүптүм ошону. Бул жакта дагы түшүнгөн эмесмин, тиги жакта дагы түшүнгөн эмесмин. Куран тапшырган барат элек, Куранын коюнсаң, Куранын турбайт да, түшүп кете берет. Эмне керек экен деп коем. Көрсө аксакалдар барып, жанагы жерге сажда кылыш үчүн коюп туранычы. Элдер отурбаш үчүн жанагындай мындай капталдатып койгон да. Ошондой бир нерсе жазып алса, аксакал мисалы, сажда кыла албай калды, уруксат экен. Бирок саждасын рукуудан ылдыйраак кылат дедик, Кийин وإلا لا أي إن لم يخفض رأسه لسجود أنزل على الركوع بأن جعلهما سواء لا. Ошондой эле жанагы сажда кыла турган жерине рукуу кылып туруп, кайра сажда кылса, анда да намаз жарабай калат деп биз жана айттык. وإن تعسر القعود. Тике тура албайт экен, түшүндүк. Эми отуруп окуду. Ошону айттык. Кантип отуруп окуйт. Эми отуруп да аны окуй албайт. Мисалы, операция болду, только жат деди. Врач башыңды көтөрбө деди. Мисалы, башың айланат, тиңдеймдай. Ау ма мусталқиян ау аля жанби. Анда чалкалап жатып окуйт. Же жан баштап дегенде оң жан башына, оң капталына жатып окуйт. Оңу болбосо солго жатат албетте, бирок экөөнү тандай турган болсо оң жагына карап жатып окуйт. Wal awwalu awla. Биринчи айткан туурараак дегенде чалкалап жатып окуган туура. Эми элестетиңиздер. Кыбла сиз тараптасыңдар. Кантип чалкалап жатасыз? Бетиңизди кыблага каратасызбы, же башыңызды кыблага каратып, бутуңузду тетир карап жатасызбы? Бул жерде яжалу тахта расихи висадатан лиясира вajhuhu ila al-qiblati la sama. Адам чалкалап жатканда башы асманды карап калбаш үчүн, анткени биз кыбланы карап жүздөнөбүз да, жүзүбүз, бетибиз кыбланы карап туруш керек. Башына жаздык коюш керек экен. Көп эле жаздык коет, мындай башын жакшы эле көтөрүп. Анан жүзү кыбланы карап коет, ошондо буту кыбланы теип калат. Бирок бул кыбланы теппеш үчүн эмне кылат? Ва янбаги насба рукбатейхи ин кадара хатта ла ямуддахума ила ал-кибла. Анда тизесин бүгүш керек болот кичине. Кыбланы теип калды. Тизесин кичине бүгөт, эгер ооруп кетпесе дейт. Ооруп кетсе мүзүр. Карасаңыздар, ооруп жаткан учурда дагы кыбланы теип жатпаш керек болот. Анткени кыбланы теип жатуу бул макру. Макру деген исламда жактырылбаган, дайыма кылса күнөө болгон амал да. Бирок макрунун эки түрү бар. Арамга жакын макру, макру тахрими деп коет. Кылыш арам эле деген сөз ал, макру. Биз ошо макру дегенде арамды түшүнөбүз. Кылыш арам экенин түшүнөбүз, эми. Макрух танзихи деген бар. Макрух танзихи жеңил макру. Кылбаганы жакшыраак, бирок кылса дагы баары бир адепти сактабады деген маанинде да. Ушул кыбланы теип жатуу бул жеңил макруга кирет. Бирок албетте кылган болбойт. Асманды карап калбаш үчүн жаздык койдук, жүзүн кыбла жакка караттык. Ва ин та'аzzara al-ima'u ukhirat anhu fama dama yafhamu al-khitaba qala fi al-hidayati huwa sahih. Эми байкуш чалкалап жатып калыптыр. Башындагын көтөрүп койду, кыбланы каратып бетин. Бирок мойнун кыймылата албай калды да. Биз айттык го, има деген сөз ишарат, мойын менен башты кыймылдатуу. Ушу башын кыймылдата албайт.
өкүм эмне болду? Ошондой адам намаз окуйбу, окубайбы деген сөз болду. Бирок бир шарт менен, жанагы башын кыймылдата албаган адам сөздү түшүнүп туруш керек болот да. Такыр сөз жоготуп коюп, мисалы комада жаткан болсо, же наркозу тарай элек болсо, анда ал кечиримдүү. Азыр айтабыз андагы, эгер 5 маал намаздан көбүрөөк ошондой абалда жатып калса, аны каза кылбайт айтор. Анткени акылы учуп кеткендиги үчүн, ошол кезде жок болгондугу үчүн. Эми сөздү түшүнүп жакшынакай эле. Көзүн ирмейт, кашын кыймылдатат, жада калса сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок башын кыймылдата албайт. Ошондой адам кантип намаз окуйт десе, Аль-Хидаяда айтат, Хидая китебинде кечиктирилип турат дейт. Башы кыймылдап калганга чейин намазды окубай турат. Анткени бул келсе керек айта берейин, анткени кашты кыймылдатуу намаз болуп эсептелбейт. Көздү кыймылдатуу намаз болуп эсептелбейт. Руку, сажда болуш үчүн хадис, биз бул нерсени айтканда негизи хадиске таянып айтып атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждаңды рукудан ылдыйраак кыл деди. Демек ишарат кылыш керек экен, төмөн, андан төмөнүрөөк болуш керек экен. Каш андай нерсени билдирбейт. Билдирген бир гана баш менен моюн. Демек каш менен намаз окубайбыз, көз менен намаз окубайбыз. Ошондо сөз түшүнүп жатса дагы, ал адам намаз окубай турат, намазы кечиктирилет, качанга чейин? Башы кыймылдап калганга чейин. Эгер башы кыймылдап калса, жанагы намаздарын кайтарыш керек болот ошол момент. Кече башымды кыймылдата албай атат элем, азыр жакшы болду, кыймылдатып калдым деп, казасын окуп коет, мисалчы парза. Карасаңыздар канчалык намаздын маанилүүлүгүн. Бирок тилекке каршы ушундай эки жүздүү адамдар көбөйдү. Эми бизге маселеге көп келет да, талак маселеси менен көбүнчө келет. Анан биринчи эле нерсе, ошо алардын баягындай ызычуусун сурабай, намазын сураймын да. Жакшынакай эле сакал койгон таксырларыбыз, хижап оронгон эже сиңдилерибиз, эже карындаштарыбыз мисалы. Анан намазын сурасаң, намаздары жок, субханалла. Эки жүздүүлүктүн белгиси болуп бүттү. Хижабын кийет, намазын окубайт. Эң биринчи пенде намаздан суралат. Ушул мойнун кыймылдап жатабы, намаз сенен сакит болбойт да, субханалла. Демек, эми мойнундан кыймылбай ошол бойдон кетип берди байкуш. Бир тууганыбыз ооруп жатып. Жанагы мойну кыймылдабай, башы кыймылдабай калган кездеги намазын каза кылып, фидиясын береби, бербейби балдары десе, ага бербейт экен. Азыр келет ал иншалла. وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإماء أكثر من 5 صلوات وإن كان يفهم الخطاب. Анан имам Маргинани Хидая китебинде, тажинс китептерде буларды айтат экен, жанагы мойну башы кыймылдабай калган адамдын 5тен көп намазы каза болуп кетсе, анда аларды кайра кайтарбайт дейт экен. 3-чү күн өзүнө келет, мисалы башы кыймылдап атат, анда жанагы ортодогу 3 күндүн намазын окубайт деп айтат. Бирок караңыздар. وقاضي خان ومثله في المحيط واختاره شيخ الإسلام فخر الإسلام وقال في ظهيرية وهو ظهر رواية وعليه الفتوى وإن كان يفهم الخطاب وقال. Ошондой эле Кази хан бул биздин баягы өзгөндөгү кадихандар. Үчөө ал бул атасы, чоң атасы, баласы. Булардын фатва китептери бар, Кази хан деген. Кази хан, Мухитте мисалы же Шейхул Исламдар, Фахрул Ислам, булардын баары Ханафи чоң аалымдары. Зохирияда ушундай экен, 5 намаздан көп болуп кетсе, башы кыймылдабай жатканда, бирок сөзү түшүнүп турса, анда ал намаздары каза кылмай турган болду. Фатва ушуга берилет. وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابع والبدائع وجزم به والولاجي رحمهم الله. İmam Tahavi'den ушул нерсени айттыр, мейли. Эми ولم يومي بعينه وقلبه وحاجبه. Көзү менен, кашы менен, анан көңүлүндө ишарат кылбайт дейт. Элестетсеңиз, жатып алып эле элестетип атсаңыз, руку кылып атканыңызды, сажда кылып атканыңызды өтпөйт да бул. Баш кыймылдаш керек экен. Wa in qadara ala al-qiyam wa ajaza an ar-ruku' wa as-sujud salla qa'idan bil iman. Бул маселелерди бүтүрдүк. Биринчи отургузуп окуттук, жаткырып окуттук, эми башын кыймылдатып окуттук. Ушулардын кээ биркилер болбой калат. Мисалы, тике тура алат. Бирок руку кыла албайт. Бирок сажда кыла алат да. Бул адам кантип отурат, окуйт. Эми кээ биркилер грыжа болуп ушундай болушу мүмкүн, сажда кылба деши мүмкүн. Же тике жүрөт, же жатат да ал киши.
Ошондо кантип окуйт? Wa in qadara ala al-qiyam wa ajaza an ruku' wa sujud salla qa'idan bil ima. Жок, саждадан кыла албайт экен. Тике жүрөт, бирок сажда менен руку кыла албайт. Ал адам тике туруп окуйт намазды, отуруп туруп, бирок ишарат менен окуйт дедик. وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيماء في المشهور ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنا. Намаз окуп аткан учурда оор келип калды, ооруп калды. Анда отуруп жанагындай ишарат менен бүтүрүп коет намазын деп атат да. Жанагы эле грыжа маселеси мисалы, bir nesi olup bir bulçuğun karmap kalıp kıymılday albay kaldı, ruku kıla albay kaldı, sajda kıla albay kaldı. Oturup işaremeyin bitirip koydu, değil mi? Biri oturup işare kılıp okutat. Namazını oturup başlagan. Biri ayıkıp gitti de namaz uçurunda. Anda kayra namazın toluğu menile başından ulantat. Tak. قاعدا يركع ويسجد فصح بنا لأن البناء والاقتداء فيصح عندهما خلافا لمحمد кечиресиздер тетрисин экен улантып окуй берет, айыгып кетти туруп улантып окуй берет жана биринчисинде эле валау кана мумиян ла ошондо иша валау солла qaidan yarka wa yasjudu тике туруп окуй албайт, отуруп окутат. Бирок сажда менен рукуну кылып атат да, тике тура албайт. Ошондо айыгып кетти, намазын уланта берет. Тике турупчу. Бирок руку кыла албайт, сажда кыла албайт, отуруп окуйт. Тике тура алат, анан отура алат, руку кыла албайт, сажда кыла албайт. Бул адам эгер айыгып кетсе намазда, кайра жаңыдан баштайт экен. Намаздын оорунун маселесин бүттүк. Намазды оорукчан кантип окуйт экендигин, эми эки маселе бар. Бул жанагы жин оорусу менен ооруп калганы, анан эсинен танып, эсин жоготуп койгондор. Wa man junna aw ughmiya alayh. Ким эгер жин оорусу менен ооруп калса, же эси ооп калса, комага жатып калса. Эмен дейличи, көбү жин оору десе, жанагындай бул өзү факихтер жинди кадимкидей жин адамга таасир этип, аны отургузуп коюп, адамды мажбурлайт деп түшүнбөйт да. Факихтер буга башкача өкүм берет. Анткени жин дегенди эки, жунун дегенди эки түрдө карайт. Биринчиси мисалы самави болушу мүмкүн. Самави дегенде адам өзү каалабастан эле акылында бир илдет болуп калышы мүмкүн да. Оору болуп калышы мүмкүн. Мисалы шизофреник болуп калышы мүмкүн. Мындай адамдарга көп өкүмдөрү башкача кетет. Анан кээде соп-соо эле адам туруп эле башкача болуп калышы мүмкүн. Анан ошого жин тийди дейбиз да. Анан жиндин кайсы түрү экенин бул факихтер өздөрү жанагы аныкташат. Айтор бул жерде экинчи маселесин алсак, мисалы 1 жылдын ичинде, 12 айдын ичинде 11 ай жашына жүрөт дагы, анан 1 ай жанагындай болуп ооруп калат да адам. Жин тийип калышы мүмкүн. Ошондо кандай болду? Эгер жин тийсе же эсин жоготсо 5тен 5 намаздан көп намаз. Эми 5 намаз жоготсо када, анда каза кылат. 5 намаздан көп ушундай абалда болсо анда каза кылбайт дедик. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы ооруп калды, өзүн жоготуп койду. Жинди деп эле биз эмеге өзүн жоготконго мисал кылалычы. Эртең менен саат 9-да операцияга кирди. Наркозу сайды эле эсин жоготуп койду, операцияны бүтүштү. Мисалы 2-де бүттү, пешим кирди. Асырда кичине өзүнө келе баштады. Анан шамда бир аз жеңил болду, куптан болду. Анан куптандан кийин өзүнө келип калды. 4 намаз каза кылып койду. Эми 4-чү намаздын убактысында турат. Бул адам ушул өткөн намаздарды өткөргөн, каза кылыш керек экен. Бирок эртеси күнү пешимге өзүнө келсе, анда жанагы 6 намаз болуп кеткендиктен ал намаздарды каза кылбай турган болду. Дагы бир маселени окуп коелу иншалла, ошол менен токтотобуз. Бул маселе кызык эми. Фаслун фи исқаты сола ва саум. Бул бөлүм
намаз менен орозону мойнунан сакыт кылуу бөлүмү. Кандай болот? Ида матал мариду, эгер оорукчан адам өтүп кетсе бул дүйнөдөн. Валам яқдир аля салати бил имаи, анан ишарат кылып намаз окуганга алы жеткен эмес ооруганда, ла ялзамухул исау биха ва ин қаллат. Намаз, аз намазды ошондой кылып өткөрүп жиберсе деле, ошол башы кыймылдабай калгандагы намазын осият кылып, менин ордума, намазымдын ордуна фидия берип кой деп тапшырыш зарыл эмес деп атат. Көрдүңүздөрбү? Wa kadha sawmu in aftara fihi al-musafiru wal-maridu wa mata qabla al-ima'i was-sihha. Эмнеге буну зарыл эмес деди? Демек, башы кыймылдабай турганда намаз сакыт болду дедик, талап кылынбады. Бирок башы эле кыймылдап турса, анда ошол намазды каза кылыш керек болду да. Айыкпай өтүп кетти. Бирок өтүп кетеби, эми айыга айыкпай билбегендиги үчүн балдарына осият кылып айтат анан. Балам, могу акыркы бир жумадан бери мен башым кыймылдабай атат, эми башын кыймылдатпай эле жатат да. Башым менен дагы намаз окуй албай атам, ишарат кылып, сен ушул намаздарымды казасын кийин фидия кылып бер деп айтыш важип экен, фарз экен. Эми сол кездеги жүргөн калтырган намаздарды биз айтпай эле коелу да. Ошон үчүн дайыма эске келгенде мисалы бир жылда бирби, бир жылда экиби балдарыңарга айтып турушуңар керек. Мен мынча жыл карызым калды, мен мынча жыл орозом калды депчи. Демек айтыш ошону важип болуп калды. Эгер каза кылыш важип болсо, ошону айтып кетиш важип болот. Менин байлыгымдан, мен өлгөндөн кийин мурасымдан ушунча казасын бергиле деп. Wa kadha sawmu in aftara fihi al-musafir wal-maridu wa mata qabla al-iqama was-sihha. Ошондой эле Рамазан айындагы мусафир же орукчан адам орозо кармай албай калган, айыкпай туруп же сапары бүтүрбөстөн туруп өтүп кеткен болсо, ошол күндөрдү каза кылып фидиясын бергиле деп осият кылыш зарыл эмес дейт. Демек башка калган карыздардын баарын осият кылыш зарыл болуп калды. Ва алейхил васияту бима кадара алейхи. Демек кудрети жеткен, каза кылууга кудрети жеткен учурдун баарын осият кылыш важип болду. Ва бакия би зимматихи, анан мойнунан түшпөй туруп кала берет. Зимма деген мойын бул жерде. Эми эмнеге муну деп айтып атабыз? Анткени кеберки бир туугандар чыкты да ушундай. Каза намаз жок экен го, пайгамбарыбыз казасын окуган эмес. Пайгамбарыбыз багымдат намазын каза кылган, анткени уктап калган. Пешим асыр Шам куптанды каза кылган, окуган, анткени согушта, Хандакта согуш менен алек болуп калган. Башка каза кылган учурлар жок, брат дейт да. Ахи, мындай кылба. Сен туура эмес динди кармап атасың. Сен каяктагы Абу Ханифаны дечи, пайгамбарыбыз дечи дейт. Бул сөз Хамбали мазхабынын сөзү. Хамбали мазхабындагы аалымдарда, анын харижиттерде мисалычы, эгер адам намаз окубай жүрсө, анда ал капыр. Сөзүнүн төркүнү сен намаз окубай жүргөндө капыр элең, кийин тооба кылып исламга келдиң кайра. Мусулман брат болдуң. Аларды каза кылбай эле кой дейт. Ахли сунна вал жамаанын ишениминде Матуридия ашарилерде намаз окубаган адамдын өкүмү келимесинде, тилинде келимеси болсо, жүрөгүндө Кудайга ишенүү, жалгыз Кудайга ишенүү, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген динине ишенүү болсо, намаз окубаса дагы ал мусулман дейбиз. 100% мусулман, бирок күнөөкөр мусулман. Фасик деп коебуз ошондо. Айтор намазын окуганга, эми каза кылышка важип. Демек, Алла Таала мойнуңа бир нерсени ийилдиби, жүктөдүбү? Ал эки эле жол менен сен ошол нерседен кутуласың. Биринчиси, мойнуңа жүктөлгөн нерсени аткаруу менен кутуласың. Экинчиси, ошонун ордуна башка нерсени берүү менен кутуласың. Кечеги пешинде окубай койдуңбу, бүгүн ошонун казасын окуу менен кутуласың. Казасын окуй албай атасыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айткандай, Кур'ан Каримде келгендей, анын фидиясын берип кутуласың. Ошол фидия жөнүндө сөз келет азыр. فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم لكل يوم. Ошондо орукчан адам осият кылып өтсө,
валийи, башкача айтканда, анын мураскорлору осиятты алган, осият жүктөлгөн, анан мурасты алган. Таштап кеткен байлыгынын 1/3-инин ичиндеги 1/3-инде дейт. Мисалы 100 миң таштаса, 30 миңдик 1/3 байлыгы болот да, 30 миңдин ичинден ал жанагы фидиясын төлөш керек болот. Тутпаган орозосуна жана вали солатын кулли вактин хатта витр. Окубаган намазына жада калса, витрди дагы кайтарып бериш керек болот. Ошондо бир күндө 6 намазды эсептеп кайтарасыз да. Ова 5 маал намаз, ал парз. Бирок 6-чысы важип болгон үчүн витрди биз эсептейбиз. Ошон үчүн витрди каза кылабы кылбайбы деген талаш маселе бар го, мисалы биздин эле Ханафи мазхабында. Бирок фидиясы берилет. Ушул нерсени лианнаху фардун амалиюн, жанагы витр намазы бул амал түрүндөгү парз намаз. عند الإمام رضي الله عنه وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ. Негизи орозо маселесинде келген, ким орозо кармай албай калса фидиясын берсин деп Куранда да ошондой. Анан аалымдар ушул орозого салыштырып намаздын дагы фидиясы бар дейт да. Орозону кармай албай өтүп кеткен адамдар ар бир күнүнө бирден садака питирдин көлөмүндө садака берет го. Ошону биз фидия деп атабыз. Демек, ар бир намазга да ошондой фидия берилиш керек экен. Ошондой эле, эгер адам көзү тирүү кезинде балдарына ажылыкты осият кылса, менин ордума ажыга бар десе, же ажылык кылдыр десе, анда жанагы мурасыны атасы өттү, биринчи эле жанагы кызыл буканы союп туруп элге таратпастан туруп биринчи карайт. Эң биринчи кезекте эмне кылынат? Кепин бычылат, кепин берилет. Кепинге жумшалат таштаган байлыгы. Экинчиде карыздарга берилет. Үчүнчүдө ушул карыздын ичинде эгер аялынын махрынын калыңын бербесе, аны берет. Анан жанагы намаздар өтөт, мисалы осияттар берилет. Осияттары берилгенден кийин анан мурас бөлүнөт. Ошондо осият 1/3-инен азыраак болуш керек болот. Нисфа саин мин буррин ау кыйматуху. Ошондо фидия деп биз бир жарым саа будай же анын акчасы деп атабыз. 1 килограмм 600 грамм салмагындагы будайдын куну берилип атат да. Жылда орозодо чыгат го, мисалы быйылкы садака питир будай менен мынча болду 70 сом, мейиз менен мынча болду деп. Ошону карайт дагы, эң жакшысы адам тое турган, 2 маал тое турганын эсептеш керек. Же өтө кыйналса, эң азын алса болот. Бирок адатта өзү канча жесе 1 маал, 2 маал ошону бериш керек болот. Ва табара анху валийху ва ин лам юси. Эми мындай болду. Байкуш жанагы билбейт экен. Аксакал ооруп жатты, намаз окубай койду, билбейт экен, кийин анан өтүп кетти. Балдарына да айтпаптыр. Анан балдарынын бири ушундай болуп, силердей болуп, ушундай сабакта отуруп угуп калган экен. Анан барып бир туугандарына айтты да. Атабыз акыркы 1 айда намаз окубай калды эле, ошонун фидиясын берип койбойлу деп. Мураскорлорго бериш милдетпи, милдет эмеспи? Милдет эмес, бирок берип койсо соопчулук болот. Атасы осият кылып кетпесе деле берип койсо иншалла жетет сообу. Ва табара анху валийху жаза ва ла ясуху ан ясума ва ла ан юсалли алейхи. Ошондой эле бирок биздин мазхабта окулбай калган намазды, бирөөнүн намазын сен окуп койсоң, же бирөө тутпай калган орозосун сен тутуп койсоң, ал өтпөйт. Анткени дене менен кылган ибадаттардын орун басары бири гана акча болот да, садака. Ва ин лам яфи ма ауса бихи амма алейх ядфау залика ал-миqdar лил-фақир. Эгерде айткан осиятыны аткарайын десе, таштаган байлыгынын 1/3 жетпей калса, мисалы 100 миң таштаган, болгон байлыгы 100 миң деп кое береличи, мисалы 100 миң доллар дейсизби, сом дейсизби, айтор 100 миң дейбиз. Ошонун 1/3 30 миң деп коебуз, мисалы 33 миң. Ал менин намаздарымды каза кыл 10 жыл окуган эмесмин деди, эсептеп келсе ал 50 миң болуп кетти. 30 миңин чыгарат экен дагы, калган 20 миңи
20 миңин жанагы эмелер бербей койду, мураскорлор. Жок, атам өзү менен чогуу кабырга байлыгынын 3/1 эле алып кете алат депчи. Буну көп айтабыз сиздерге эсиңиздерде. Мурунку сабактардан айтканбыз, адам кабырга алып кете турган байлык бар. Ал ушул осуят да. Бирок канчалык деңгээлде? Байлыгынын 3/1. Айтор жетпей калды. Эмне кылат? Жанагы акчаны алып келет. 3/1 жеткен, 3/1 ичиндеги акчаны. Фа юсқиту анил мейити би қадарихи. Анан эсептейт. Биринчи ай менен эсептейт. Мисалы, бир айда мынча намаз болсо, ал намазга 70 сомдон эсептесек мынча бир сом болсо, ошол сомду алат дагы, могул мен атамдын окулбай калган бир айлык намазынын фидиясы деп берет кедейге. Жанагы фидия ала турган адамга. Сумма яхабуху аль-факиру лил-валии ва яқбидуху ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يحبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفع الولي للفقير هكذا حتى يسقط ما كان على الميت من الصلاة والصيام. Ошондой кылып, мисалы, бул кедей болсо, мен могул атамдын бир айлык тутпай калган орозосунун фидиясы, мен сага ошону фидия катар тапшырдым десе, экинчи адам айтат, мен сен атаңдын бир айлык фидиясын кабыл алдым дейт. Ошо бир айлык берди болуп эсептелет. Анан жанагы алган адам кайра валийине тапшырат да, берет аткан адамга. Мына мен сага бул акчаны белек кылдым дейт. Ал алып туруп кайра бул атамдын бир ай айлыгы, бир ай намазынын фидиясы деп ушинтип тапшырып эсептеп алат, бул жактан канча жолу айландырат экен. Эми буну давра деп коет. Айылдарда кылынат, илгери кылынып келген. Кызыгы Ханафи китептеринин көбүндө ушул нерсе айтылган эмес да, ачык. Бирок мол Нурул Идах китебинин эң жакшысы бул ибадат жөнүндө гана жазылган. Мисалы, намаз, орозо, ажылык жөнүндөчү ибадат эле жазылган. Анан ушундай майда нерселерди айта кеткен да. Айтор бир учур болгон, ушул айылдагы молдолор туура эмес кылат. Жанагындай бердим алдым деп туруп эле кутултуп коет. Бул каяктан болсун деп китеп көрбөгөндөр ушинтип айтат. Жок, китепте бар мына. Нурул Идахта айтып атат. Ошондой кылып эсептеп туруп кайра тапшырып берет. Анан жанагы адамдын өзүнө тапшырса болот. Кедей болсо баласына эмес, башка эле бирөөгө берсе болот. Адатта айылда мен өзүм көргөн эмесмин. Анткени айылда жашаган эмесмин. Айтор окуудан эле дароо келип бул жакта сабак берип атабыз. Мындай деп айтышат. Тегеренип отурат экен айылдын адамдары. Анан бири-бирине берип отуруп, жанагы бир канча жол айланат дагы, акырында бир шарт менен да жанагы акча ошол кедей менен кетиш керек. Керектелер машинаны коет, билсеңиздер керек, Керектелер мисалы үйдү коюшу мүмкүн, керектелер 1 тонна буудайды коюшу мүмкүн, бирок кайра өзү эле алып алат да, кичине бир бөлүгүн берип коет. Ал жакшы эмес дейт алымдар. Айтор. Ушундай бул айла амал деп коет. Айла деген хейла деген сөз арабча. Ушул эсеп болуп, Аллахым эми эч нерсеге муктажсыз зат. Ушул нерсени кабыл кылып, атабыздын намаздары кечирилип, жанагы мойнан сакыт болсо экен деген жөн гана үмүт да, иншалла. Ва яжузу ятау фидияти салаватин ли вахидин жумлатан би хилафи кафарат al-yamin. Ошондо намаздын же орозонун фидиясын бир адамга берсе уруксат. Бирок кафараттын фидиясын бир адамга берген уруксат эмес. Анткени Куранда кафарат деп айтабыз. Кафарат бул жазоо иретиндеги милдет болгон ибадат. Бирөөнү кокусунан өлтүрүп алат, машина менен коюп, мисалы, Кудай сактасын, же убада айтып турбай коет, же орозосун бузуп алат. Ушул учурда ал жерде адамдар тойгозуш керек болот. Ошон ал жерде сан бар болгондуктан бир адамга бергисе болбойт деп айтып жатат. Аллаху субханаху ва таала алам. Аллахым билүүчүрөөк. Аллахым баарыбызга ибадатка бекем кылсын. Аллахым беш мал намазга бекем кылсын. Калып калган казалардын баарын окуганга насип этсин. Каза кылып иншалла, окуй албай кетсек, өзүбүздүн мураскорлорубузга насаат кылып, осуят кылып калтырганга насип этсин.